Қырғыз Республикасы Қазақстанның оңтүстік шығысында, Алматы облысы және Жамбыл облысымен шекараласады. Халық саны 6 миллион шамасында. Жер аумағы болса 198-де 5 шаршы шақырымды құрайды. Жер түзілісі күрделі, көбі, үстіртті, таулы аймақтарға жатады. Шығыста Қытай, оңтүстікте Тәжікстан, батыста Өзбекстан қатарлы елдермен де шектеседі. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы және Шанхай ынтымақтастық ұйымдары арқылы ортақ қорғану келісіміне қол жеткізген. Ел конституциясы бойынша агрессия мен әскери қуатты кеңейтуге болмайтыны туралы белгілеме бар. Бұл милитаризацияға жол бермес үшін жасалған. Сондықтан армия тек елдің халқы мен үкіметін қорғау үшін ғана жасақталады. Ал соңғы жылдары Тәжікстанмен арадағы қақтығыстар елдің осынау позициясын қайта қарауға сеп болды. Толығырақ келесі сюжеттен көрейік. Қырғыз Республикасының құралдуу күчтөрү, Қорғоо министрлигинин аскердик бөлүктөрү жана Улуттук гвардиянын абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнөн турат. Дүйнөдө көптөгөн согуш жана кагылышуулар болуп жаткандыгына байланыштуу аскердик ыкмалар, жаңыланган тактикаларды киргизүү Коргоо министрлигинде изилденип, атайын окуу мүмкүнчүлүгү долбоорго киргизилип, аскерлер даярдыктан өтүп жатышат дейт адистер. Жамааттык коопсуздук келишим уюмдарынын мүчөсү катары аскердик техникалар, керектүү курал-жарактар менен камсыздалган. Керектүү аскердик чарбаны өнүктүрүүгө барып атабыз. Өзгөчө кийинки убакта биздин аскердик заводдордо аскердик атайын конструкциясы бар вездеходдорду чыгарып атабыз. Андан тышкары аскердик курал-жарактар да Кыргыз мамлекетинде мындайча айтканда үлгүлөрү пайда болуп атат. Демек бүгүнкү күндө биздин куралдуу күчтөрдүн жетекчилери дүйнөдө болуп аткан абалга карай өзүнүн кол алдындагы күчтөрдү, куралдарды, техниканы, байланыш системаларын өзгөртүп жана чоң даярдыктарды көрүп атат десек туура болот. Анткени Кыргыз мамлекетинин коопсуздугу бул биздин Коргоо министрлигине жүктөлгөн. Негизинен Кыргыз армиясы, Кыргыз куралдуу күчтөрүндө мына жыл сайын кандайдыр бир жылыштар бар. Себеп дегенде дүйнөлүк процессте болуп өткөн окуялар, өзгөчө мына Украина, Россияда болуп өткөн окуялар, андан тышкары мына Афганистандын жакындыгы, ал жактагы террордук эл аралык деңгээлдеги ИГИЛ деген, Аль-Каида деген уюмдардагы мындай потенциалдуу түрдө коркунучтарды жаратып турат. Ошонун баардыгын эске алсак, бүгүнкү күндө мамлекет кандай болбосун өз армиясын абдан жогорку деңгээлге аскердик жагынан чыңалтууга, оор техникалар боюнча, курал-жарактар боюнча жаңылатууга мажбур. Себеп дегенде андай кылбаса, ошол мамлекет же болбосо жерин алдырып, же болбосо элин бир көптөгөн бир трагедиялуу окуяларга алып келип коюшу мүмкүн. Мамлекеттин коопсуздугу эң башкы орунда. Андыктан бул жаатта реформа жүргүзүү учурдун талабы. Бул акырындап ишке ашырылып, этабы менен жүргүзүлүп жатат. Алгачкы этапта аскер кызматкерлеринин социалдык маселелери каралып, алардын үй бүлөлөрүнө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, айлык маяналар көтөрүлгөн. Тажик-Кыргыз чегарасында кызмат кылган аскерлерге алардын жашоо турмушу, үй бүлөсүнө социалдык жардам катарында алардын зарплаталары 80%ке көтөрүлгөн. Мына жыл сайын 2-ден, 3-төн, 4-төн гарнизондордо үй салынып атат. Андан тышкары аскер кызматкерлерине бизде госпиталь ачылган, поликлиника ачылган, ал жерге үй бүлөлөрү дагы дарыланууга бара алат. Демек бүгүнкү күндө биздин мамлекет колунда болгон кызык каражаттарды аябай биздин куралдуу күчтөргө жана күч структураларына, алардын даярдыгына, алардын курал жарагына, алардын кийим кечесине, тамак ашына, ден соолугуна керектүү чараларды көрүп атат десек туура болот. Анткени жол ошол иш кадимкидей жүрүп атат. Аскердик даярдык боюнча мен айтар элем, биз баягы Совет таркагандан кийин мектептерде аскердик даярдануучу сабактар болчу. Бүгүнкү күндө андай жок. Ошону киргизип,
Экинчиден аскердик кызмат өтөөнү өзүнчө бир чоң мындай сыймык катары көргөзүп, алардын авторитетин көтөрүш керек. Үчүнчүдөн аскердик кызматта иштеген, өзгөчө чек арада жакын кызматта иштеген аскерлерге чоң бир үлгү бериш керек. Алардын баягы жашашына, үйлөрүнө мындай күнүмдүк болуп атабы, же болбосо убактысынча жашап, ага ошондой шарттар түзгөнгө да аракеттер жасаш керек. Айлык майнасын көбөйтүүгө дагы бир шарт түзүш керек. Азыр кичине көбөйтүштү, бул дагы жакшы. Экинчи этапта аскердик заманбап техникалар сатылып алынды. Учкучсуз учуучу аппараттар, тик учактар жана башка бир катар аскердик техникаларды Түркия жана Россиядан мамлекеттик бюджеттин эсебинен сатылып алынган. Аскердик күчтөрдү чыңалтууга, өзүбүздүн ошол техникаларды алууга, өзгөчө мына Туркиядан учкучу жок учуучу аппараттарды, байрактар дегенди алдык. Андан тышкары атайын өзүбүздүн аскер кызматындагыларды тактикалык атайын операциялар жасоо боюнча иштерди жүргүзүүгө, машыгууларды өткөзүлүп жатышат. Мунун баарын эске алыш керек. Аскерлердин эл аралык аскердик машыгууларга катышууга талапка ылайык мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө аны далилдеп жатышат. Машыгуу жагынан келгенде биздин аскерлер, биздин сержанттар, офицерлер, командирлер, чоң жетекчилер барлыгы бүгүнкү замандын нугунда аскерлерди машыктырып, даярдыгын көтөрүп, күчүрмөн ишке мүмкүнчүлүгү бар экенин көрүп атабыз. Мынанын баарын тең биз эл аралык аскердик машыгууларда, ошол эле ОДКБнын жыл сайын өтчү машыгууларында далилдеп атабыз. Демек, бүгүнкү күндө биздин аскерлер өзүнүн мыктычылыгын, даярдыгын көрсөтүп атат. Алыс кетпейлик, ошондо Казакстанда көңтөрүш болот дегенде, биздин аскерлер ошол жерде өзүнүн милдетин аткарган. Демек, бүгүнкү күндө биздин куралдуу күчтөр эч кандай кемчиликтери көзгө көрүнөр, же болбосо кандайдыр опурталдуу кемчиликтери жок. Кыргыз куралдуу күчтөрү мындай кадамдарга жакынкы жылдары Тажикстан менен болгон кагылышуулар биздин чек ара аймагыбызга басып кирүүсүнөн кийин аларга даярдануу иретинде барган жок дешет адистер. Бүгүнкү күндө чек ара маселеси өз жолу менен чечилип жаткандыгын белгилешет. Душман катары да кол салбастыгын, эгер алар кол салса, жооп кайтарууга даяр экендиктерин айтышат. Биз эч кайсы өлкөлөрдү душман катары санабайбыз. Эч кайсы кошуна өлкөлөргө кол салбайбыз. Биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү өзүбүздүн конституциянын негизинде ишин ашырып келе жатабыз. Бирок бизге кол салган учурлар болуп калса, биз жооп кайтарууга даяр экенибизди айтылабыз. Биз коркуп эле же болбосо бир кандайдыр согушка даярдык көргөндөй болуп иш жасаган жерибиз жок. Биз эгемендүүлүккө жеткенден бери куралдуу күчтөрүбүз болгону 8000 адамдан турса, ошол 8000 адам ушул күнгө чейин келатат. Ошондуктан биз тынчтыкты каалаган, достчулукту каалаган мамлекетпиз. Кошуналар менен чыр-чатакка барууга биздин саясатта жок, орун жок. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү 1992 жылы 29 майда түзүлгөн. Жакында күч түзүмдөрү анын 31 жылдыгын майрамдоо алдында турат. Кыргыз армиясы өсүп өнүгүүнүн, жаңылануунун үстүндө иш алып барууда. Мамлекеттин коопсуздугун жана элдин тынчтыгын сактоо кепилдиги өз мойнунда. 2022 жылкы статистикага ылайык армия дүйнөдө 90-орунда турат. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек, Атайын Туран Экспресс үчүн.